Мен биринчи суроом, мына Кызылкия шаары боюнча кандай жумуштар аткарылып атат? Биз былтыр ратификация кылып бердик эле. Ушу башталбай жатат да бүгүнкү чейинчи. Жазап жана мен кечээ да айтып кеттим, мына чынында бул күнөө ошол биз тараптан дагы бар. Мына Өзгөн шаарынын бүгүнкү күнгө чейин жана жер маселеси чечилген эмес, чечилди, бирок ошонун ичинде мына 4 шаар чогуу кармалып калган да. Бирок азыркы учурда иштер кетип атат, азыр консультанттар алынды. Мунун бардыгы жанакы жергиликтүү депутаттар белгилеп берген иш чаралар ишке ашат. Анан экинчи сурооганда ошол Мирлан Байкожоков сизге да. Ошол бүгүнкү күнгө чейин жанагы сууда кредиттик келишимдер мэрия менен түзүлө экен да. Силер эмне үчүн созуп атасыңар ушунучу? Жок, биз ушул келишим негизинде өкмөттүн буйругун чыгарып, азыр кол коюлуп, уже ишке ашырылып атат. Жок, качан? Бирок чогуу да мына жанагы 4 шаар деп атпайбы? Мына бизге кайрылып атат. Айтсак айтат, ушул финансы министринин орун басары жок болуп атат. Ошондуктан ал кол койбой жатат деген сөздөр айтылып атат да мында. Ал чечилди. Зиядин Исламович, ал суроо чечилди. Мына өзүбүз кылып аткан жумуштарга өзүбүз ушундай тоскоолдуктарды жаратабыз да. Ошондуктан кеч болот ушунун бардыгычы. Ошондуктан эч кандай ушул өкмөт тараптан тийиштүү ишканалар тараптан мындай кемчиликтер болбош керек. Силер колдоо көрсөтүп, даяр болуп турушуңар керек. Мына донорлор акчаларды бөлүп берип атат. А силер тараптан келишимдер түзүлбөстөн ушу кармалып калып атат да мындай болупчу. Ошондуктан мындай иштер эми экинчи кайталанбасын. Эске алабыз. Рахмат.